Вам удобно говорить на русском языке или вас соединить с кыргызскоговорящим оператором? Кыргыз тилинде сүйлөп бергилечи. Оставайтесь, пожалуйста, на линии. Сиз сүйлөйсүзбү? Алло, Айнура. Мына булар такыр эле кыргыз тилинде сүйлөп атты. Короче, пришел Куликовский, тут девушка меня на кыргызском обслуживает. Я не пойму, что она говорит. Девушка, разговаривайте, пожалуйста, на русском. Geçip koyunuz. Bizim memlekette iki dili var da. Orusça söyleş gerekmiz, Kırçadan söyleş gerekmiz da. Ошол үчүн биз Кыргызстанда эки тилди сүйлөйбүз да. Жакшы. Орусча сүйлөсөңүз, орусча обслуживание кылабыз. Русча түшүнбөйм да. Антиби түшүнбөсөңүз, анда биз силерде орусча эле обслуживание кылып коебуз. Рахмат. Көрсө, жанагы Куликов фирмасы акчага ушунчалык тоюптур, ушунчалык көптүр. Анын башка маселеси калбаптыр. Бир гана маселеси өзүнүн шовинисттик кыялдарын ишке ашыруу гана калыптыр. Башка анда көйгөй калбаптыр. Ошонусун азыр далилдеп атат. Кыргызстандын жараны барып, Кыргызстандагы дүкөндөрүндө бизди кыргызча тейлеп койбойсуңбу деген үчүн аны 9 ай соттон сотко сүйрөптүр. Көрсө, кабат-кабат адвокаттарды жалдап, сот тергөөчүлөрдү дагы сатып алып кое турган акчасы бар окшойт. Эми ошол бир блогерди жүдөтүп, нары алып барып, бери алып келип, шашчысын кетирип, анан акырында эл козголгондо, анан макул эми деп арызын алмыш болуп, ага калпак кийгизип, чай берип, кайрадан чыгып атат, кечиримди үсүнүп. Бул деген нерсе, мына көрдүңбү мен киммин? Мына көрдүңбү мен кандай адвокаттарды жалдап кое алам? Мына көрдүңбү мен сенин кантип шаштыңды алып кое алам? Деп ага сынтага турган, анын кемчилигин айта турган жарандардын бардыгын коркуткандык гана деп ойлойм. Башка эч нерсе эмес. Шовинисттик. Ошто мисалы жанагы англисче жазылган, орусча жазылган көрнөк жарнактарды бүт алып атат. Кыргызча жаздырып атат. Орусияда 1-класска бара турган окуучудан орус тили боюнча экзамен алып атат. А бул жакта кадимкидей бакыйган бизнестен саламатсызбы деп коюңчу мага деген киши соттолуп кетип атат. Бул не заманда жашап атабыз? Бул не болуп атат дейм да. Эми ошол Куликовдун ошондой шовинисттик маанайына суу чачып, бир аз эсине келтирип кое турган Кыргызстанда бир да орган жокпу? Жок дегенде жана тил комиссиясы барып бир механизм колдонуп кое албайбы? Ошону эсине келтирип кое турган эч ким жокпу? Бул деген кадимкидей эле коркутуу да бул. Мына көрдүңбү мен кандай кыйынмын? Мына көрдүңбү менин ресурсум канчалык көп, кандай таасирдүүмүн? Керек болсо сени соттотуп, 9 айлап, үйүңө камап, чыгарбай кое алам дегендиктин бир сигналы да бул. Андан башка эч нерседен кабар бербейт бул. Эми ошол 9 ай соттолгон баланы эл козголгондо гана чакырып, калпакты кийгизип, чайдан берип, кайрадан эми мен силерди кечирдим деп жоомартсынып видео таратып атат. Бул не деген маскара? Энетил Куликовский жана Айтелек Орозбеков боюнча. Айтелек деген жигит ушул мамлекеттик тилди, кыргыз тилди жайылтам, пропаганда кылам деп аракет кылып жүргөн жигит. 1 ай мурда улуу таралык кастыкты козупту деп камалып, анан кийин үй камагына чыккан болчу. Биз эмне экенин, ким жазганын билген эмеспиз. Жакында эле Сырдашты көрсө, муну жанагы торт чыгарган Куликовский деген компания сотко берген экен. Анан эми ошону айтып чыкса 2 күн мурда, Куликовский аберибизди ачып салдың деди, айтор эмне? Ой, бул жигитти кайра камап салгыла деп арыз жазыптыр. Сот аны ал арызды канааттандырган жок. Туура кылды. Себеби дегенде биз кыргыз элинде, кыргыз мамлекетинде жашап атып, кыргыз тилинде, эне тилибизде тейлөөнү, сүйлөөнү, мамиле кылууну талап кылганга толук укуубуз, акыбыз бар. Бул мыйзам менен дагы бекитилген. Мына былтыр парламент кабыл алып, президент кол койгон мыйзамга ылайык, мамлекеттик тил мыйзамында ушундай кафе, ресторан жана башка тейлөөчү жайлар кеминде 60% маалыматты эне тилинде берсин деген талап турат. Демек, Куликовский же башкалар жөн гана бет тырмачылык кылбашы керек. Анан аларга ачууланып, биз алардын товарларын албашыбыз керек. Биз алардын товарларын жебей коюшубуз керек деп аткандардын дагы туп-туура айтып атышат. Алардын ушинткенге акысы бар. Биз тескерисинче ошондой активисттерди
мокотпой андай активисттерди эне тилди мыйзамдуу коргоого, эне тилди мындай сабаттуу коргоого чакырышыбыз керек. Биз аларга айтып түшүндүрүп беришибиз керек. Эгерде кыргыз тилин сүйлөөнү талап кылса, жаран катары, керектөөчү катары анын толук акысы бар. Мен Айтилектин бардык видеолорун көрүп чыккам, ал кандайдыр бир бирөөлөрдү уруу ийгенин, согуу ийгенин, сөгүү ийгенин көргөн эмесмин. Демек, эне тилди талап кылып атып, мыйзамды одоно бузганын билбейм. Мына ушундай учурларда же кимдир бирөө ушундай жабыркадым деп арыз жазса, андан көрө тек гана мындай эскертүү менен кое берип койсо жакшы болмок. Ал эми Куликовский сыяктуу же башка эне тилин тоготкусу келбегендерге айтам. Буга чейин да далай ушундай бизнестер чыккан. Алардын күнү эмне болгонун, канчоосу кантип жабылганын, канчоосу кантип кечирим сураганын бир карап койсоңор. Маселени ырбатпай, кыргыз мамлекетинде жашап аткандан кийин жөн гана сүйлөшүү жолу менен, келишүү жолу менен чечип алган абдан жакшы. Керек болсо, ушул кардарларыңардан кечирим сурап койсоңор дагы ашыктык кылбайт. Келиңиздер. Ассаламу алейкум. Алейкум салам. Келиңиздер. Рахмат. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Айтилек мырза, биздин компанияга куш келипсиздер. Рахмат. Абдан ыраазыбыз. Менин атым Мирлан. Компаниянын расмий өкүлү болуп эсептелем. Менин кесиптешим Айзада, биздин маркетолог. Так, Айтилек мырза, эми айта кетчү сөз. Жанагы суроолор боюнча биздин кызматкер, компаниянын кызматкери өз арызын алды. Компаниянын атынан эч кандай сиздин атыңызга дообуз жок. Мындайча айтканда кечириштик десек болот. Ошого бизде бир белегибиз бар эле, ошону кийгизип коеюн. Калпаңыз дайым бийик болуп жүрсүн. Ишиңизде ийгилик болсун. Рахмат. Келиңиз. Ассаламу алейкум. Урматтуу кыргыз элим. Биз ушу эки тарап сүйлөшүүлөр менен азыр Куликовдун кызматкерлери биздин үстүбүздөн болгон арызын алды. Биз азыр эки тарап сүйлөшүп отуруп бири-бирибизди кечириштик. Мындан ары эч кандай Куликов компаниясынын жана кызматкерлери мага эч кандай доосу жок. Бизден дагы эч кандай бул жакта компанияга эч кандай дообуз жок. Мындан ары ушул баары ынтымакта болот. Мен дагы эч кандай бир бөлүп жаруу деген менде ой болгон эмес. Болгону менде ушу кыргыз тилин өнүктүрүү максатында иш алып барып келгем. Кээ бир ортодо бир түшүнбөстүктөрдөн болуп ушуга жетти. Мындан ары биз бири-бирибизди кечиришип азыр Куликов эки тарап болуп сүйлөшүп баарын чечтик, Кудай буйрса. Жакшы, анда мындан кийин мындан ары Кыргызстаныбыз дайыма өнүксүн, өсүп өнсүн. Куликов компаниясы дайым сиздердин кызматыңызда.